Аралбек Абдрасулов 5 жылдан бери мал чарбачылык менен алектенип келет. Алгач ал чарбасын 20 кой багуу менен баштаган. Бүгүнкү күндө малынын башынын саны 500гө жеткен. Аралбек мырза малды кыска убакытта семиртүүнүн жакшы жолун ойлоп тапкан. Башкача айтканда, кадимки тоютту кайра иштетүү жолу. Ошол эле учурда атайын аппараттын жардамы аркылуу малга тоютту тазалоодон өткөрүп берет. Быйыл обычный жөнөкөй метод менен байлап атканбыз. Анан былтыртан бери мен малга жемди экструдировать этип бере баштадым да. Анткени анын сиңимдүүлүгү 90-95% болот экен. Эгерде жөнөкөй жем бир 50-55% сиңимдүү болсо, ал 90-95. Анан байлоо убактысында кыскартат экен, бир 20-30 күн. Анан ошондо мен ошол методко өтүп, кичинекей аппарат алып келгем. Аны мен иштесем, результат жакшы болду. Анан жазында туулган, азыр тиги концага келди, булар уже сатыш керек. Бир сойсо, бир 20-22 килограмм тушта эт берет. Аралбек Абдрасулов чарбасын дагы чоңойтууну максат кылып, кепилдик фондко кайрылып, жаңы жыл алдында фонддон 4 миллион сом насыя алган. Эми Аралбек мырза өлкөдө өндүрүлгөн тоюттарды даярдоо же кайра иштетүүчү аппарат алууну көздөп турат. Койдун жөнөкөй тоют менен суткалык салмактануусу 90-100 граммды түзсө, атайын даярдалган тоют менен азыктандырууда 130-140 граммды түзөт. Бүгүнкү күндө фермердин малын көбүнчө Казакстан, Тажикстандан кардарлар келип алып кетишет. Болжолдуу түрдө бир айда 150дөн ашуун семиз кой сатса, кайра ордуна ошончо баш киргизип турат. Жаңы жылдын алдында 4 миллион сом алдым. 2 миллионду ошо оборудование алайын деп, ошол аппараттарды алайын деп 2 миллионун сырьёго деп. Анан эмне үчүн мындай максат болду? Анткени обычный жем бергенде айтып атпаймынбы, 120 күн байлайт экенбиз. Тигини менен экструдированный корм менен 20-30 күн кыскарып атат. Анан бат семирип атат, убакыттан кыска, жем чөпкө эконом болуп атат. Анан малда текши семирип атат да. Анан ошон үчүн ошого өттүм, мен буюрса, ошону жаңы алдым. Эми жаңы жылдан баштап ушул аппараттарды алып келип, анан экструдированный кормду чөп менен кошуп, гранулдап чыгарып берсем деген оюм болуп атат да. Кыргызстанда интенсивдүү кой чарбачылыгын өнүктүрүү программасы экспорттун көлөмүн кеңейтүү, эт багытындагы кой чарбачылыгына олуттуу көңүл бурууну көздөйт. Мындай пикирин кепилдик фонддун төрагасы Малик Абакиров билдирди. Анын айтымында, бул программаны өлкөнүн бардык аймактарына кеңири жайылтуу үчүн эң биринчиден экструдирленген тоюттарды колдонуу менен күчтүү тоют базасын түзүү. Ошол эле учурда зооветеринардык тейлөөнү жакшыртуу керек. Эгерде бул программаны биз иштесек, анда бизде айылда иштеген ишкерлердин эмеси тиги кирешеси да көбөйөт. Жаңы иш орундар дагы уюштулат. Анан көчө эле мына президентибиз указга кол койду. Кыргызстандагы региондорду өнүктүрүү программасы уланат деп. Ошол себептен да эме внутренний и внешний миграцияда токтоп, ошо элибиз өз жеринде калып иштеп, же болбосо сыртка кеткен биздин жарандарыбыз кайра келип, ошо айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, анан ошо мал чарбасын иштеп калат деген оюбуз болуп атат да. 2019 жылга өлкө бюджетине айыл чарбадан 212 миллиард сомдун тегерегинде киреше түшкөн. Анын 50%-ын мал чарба тармагы түзөт.